Мен 20-дан ашқа айылды қыдырдым. Айыл жерінде, елет жерінде бұл бір ел емес. Жалпы Кыргызстан бойынша актуалдуу суроо болуп жатат. Бардыгы сурашып атат да. 1-сентябрдан баштап көчөдөгү айдоочуларды гаишниктер токтотуп, экзамен алат экен депчи. Ал эми ошо кандай кылып алынат? Эми көчөдөн бара тура токтотуп эле эмне кылып алат? Гаишниктер өздөрү алабы? Же унаа кызматкерлери алабы? Ушул жөнүндө бизге абдан көп суроо болду. Ошол суроолорду массалык маалымат каражаттары найма түз көрүп жатат да. Ошол жөнүндө сурооду тагыраак маалымат берип койсоңуз, азыр элдин баары бушайман болуп атат да. Көчөдөн бараткандар тозуп алып эле, мисалы, эми знактар мүмкүн унутуп койгондор бар экен, возрасттагыларыбыз бар дейт. Ошону биз акыркы убакта көп ойлонуп атабыз дейт. Ушуну айта кетсеңиз. Бул боюнча мен айта кетсем. Коррупция учурат бул боюнча да. Нурлан Шергалиевич, сиз айтып атасыз, туура айтып атасыз, бул дагы көп эме жаратып атат, бирок азыркы убакта бул биз азыр бул суроону карап атабыз, кандай жол менен кылабыз, кандай кылабыз деп. Ар кандай варианттар болот. Негизде урматтуу президент айтып кетпеди. Эгерде нарушение кылып, жол эрежесин бузгандардан ушундай ооз-эки сурам жылайт депчи, жөн эле көчөдө кетип баратканда эчтеген бузбай кетип баратса, ГАИ аны сурамак түгүл, токтотконго акысы жок да. Биздин азыр мыйзам боюнчачы токтотушпайт. Кийинки эмесин айтып аткан боюнча кайсы суроону берет, кайсы суроону бербей коет деген аны дагы биз азыр карап жатабыз. Бул сентябрга чейин убакыт бар, анда өзүнүн эмелерин киргизебиз. Биздин ой боюнча ар кандай варианттар келип атат. Кээде может планшет как тестирование катары сыяктуу 4 суроо, 5 суроо менен как планшет катары ал жака токтотулган водитель эмне токтотулган данные киргизип, ал жака анан ушу фамилиясын киргизсем, ошо планшет өзү суроону тандап берет. Ошого жооп берет. Эми ар кандай варианттар көп. Бул азыр дагы ошо жүзөгө ашууда да, мындай эле сиз айткандай эле ар бир эле гаишник любой эмени токтотуп алып эле сен мына суроого жооп бере алган жоксуң деп экзамен кетиргенге биз ага жол бербейбиз да. Ошо менен эле мынакей ойлоп чыгабыз, механизмди ойлоп чыгабыз марттын. Өзүңүзгө белгилүү болгондой 4-5 жыл мурунго дейм. Ошо управление ГАИнин Кыргызстан боюнча орун базары коомчулукка шылдың болуп, ремен таңган билбеген гаишниктер эртең күн көчөдөн кантип сурайт деп атат, анда сурашып атат. ГАИлер биринчи экзамен алсынчы өздөрү. 100 же 99% билет бекен. Главный управлениенин замы, первый замы ремен таңганды билбей, бүтүндөй Кыргыз элине шерменде болгон. Адамды кооптонуп жатышат, азыр коркушуп атат көчөдөгү айдоочулар. Эртең күн кандай болуп калат деп. Мына биз сиздерге мыйзам кабыл алып бердик элек. 2023 жылы былтыр 3 жолу катар грубый нарушение кылат болсо кайрадан пересдачага барат депчи. Ошо канча айдоочу пересдачага барды. Мен көргөн аны иштеген көргөн жокпуз да. Руслан Шергалиевич, мен бүгүн башка мыйзам менен келдим эле, ал боюнча мыйзам менен чакырсак дайрдан келен андай статистиканы көтөрүп алып. Хорошо, ошолорду неме кылып баарын биле албайм да, азыр башымда сакталбайт. Мен бая биз элге барганда, эл өкүлү болгондо эң башкы көйгөй биздин элдин көйгөйүн айтыш керек экен да. Ошол жерде эл айтып сурап атат, ошол боюнча катыраак айтып койсоңуздар дейт. Бизден билесиздер, эртең коррупция элементтер чоңураак жоголтуруп кетиши мүмкүн. Көчөдөн каалаганын тозуп гаишник знактарды берип бербесе штраф салчы, тыйынын берчи, пересдача депчи. Уже элдеги карапайым элге бир топ ушам болуп жатат.